жоқ тарбияң да. Дагы эле менби? Анан кийин менби? Мы, ведь современное общество, они должны сделать свой выбор самостоятельно. И что из этого получилось? Baby got a head down. Baby got a head down to the ground. Looking for a stranger in love. Они добрались до моих дочерей? Выбор за вами. Бычарики. Элдер жакшы көрөт экен бул тасманы, ошон үчүн 3-чү бөлүгүн тартып атабыз. 3-чү часть, 1-чи часть менен 2-чи бөлүккө окшошпойт, 3-чү бөлүк башкача болот. Таптакыр эле башкача болот. Это еще что такое? Кылыч проснулся. Биринчи жолу Кыргызстанда 3-чү окуясы чыгып атат. Буга чейин мындай кинолор жок болчу. Бул кино элге жагат, элге жакын, эл жактырат. Бул кинону көргөн көрүүчүлөрдүн аудиториясы, допустим, биринчи кичинекей балдардан биздин ата-апаларга чейин. Ош, Жалал абад, Талас, Нарын, Ысыкөл туурабы? Туп-туура эмес да. Биринчи Көл, Нарын, Талас, Жалал абад, анан барып Ошун болот. Ар бир бөлүгүндө өзүнчө бир ошондой нерселер бар, моменттер бар, эсте калуучу моменттер. Мисалы үчүн экинчи бөлүгүн тартып аткан учурда Шумкара Таластык бажанын шортасы менен чогуу жамбашы күйүп калган. Не дейсиң? Биз үчүн бир аз жаңы опыт болду. Биз деген жалаң комедия кылбай, ал тасманын ичине андан тышкары дагы бир мааниси бар болгондой тасма болсун дедик да. Менин оюмча ар бир область биздин областта кандай чыгарат экен, кандай көрсөтөт экен деп өзүнүн фанаттары да бар да биздин актерлордун. Мисалы Улан Барпиев Нарындыктын ролун жараткан, бирок өзү Таластык. Анан ал тамада болуп тойду алып барып атканда, нарындыктардын тоюну алып барганда, мына өзүбүздүн инибиз бул да нарындан болот деп айтып беришет. Элдин баары ишенет да. Анан Улан дагы ооба мен нарындан деп айтып коет. Только спать они будут в отдельной комнате. Мен да эч нерсе билбейм. Мен да башым ооруганды билет. Бачарики. Азыр эми телефону жок, инстаграмы жок, фейсбуку жок, адамдарды аябай мындай кездеше албайсың, то есть жолуктура албайсың. Андай адамдар жоктой сезилет да, бирок кандай адам бар. Ошол биздин режиссер. Инстаграмда жок, фейсбукта жок, бир ана WhatsApp бар, кече жакында эле алган, тем более ал телефондага чейин кнопочный телефон менен жүргөн. Интервью бербейт, элге көрүнбөйт. Бирок өзүнүн чоң чымыны бар, тараканы бар. Жакшы жазат. Анын жазган окуясы элдерге жагат. Мы снова собрались за одним столом вместе. Давайте начнем с тоста. Эми кыргыз болгондон кийин кыргызча эле сүйлөйлү баратан. Биз ошол биринчисинен жакшы нерселерди алып, экинчисинен дагы бир жакшы окуяларды алып, кошуп, даярдап, үчүнчүсүн буюрса тартып бүттүк. Кени юмордун деңгээли, ошол окуянын өзүнүн кызыктуулугу, көрөрмандарды кармай турган кызыктуу окуялар аябай көп. Устраивать кылабы экен.